Ош шаарында экинчи ирет өтүп жаткан Заманбап жаштар маданияты фестивалына өлкөнүн түштүк аймагынан 150-гө жакын катышуучу келген. Арасында буга чейинки фестивалга катышкандар да бар. Ошентсе да баары фестивалдын ачылуу аземин толкундануу менен күтүп жатышты. Фестивалга Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын жаштары катышып жатат. Алар ыр, би, граффити жана видеоклип категорияларында таланттарын сынашмакчы. Арасында Токтогул районунан келген Бектурсун Калыбеков бар. Ал Ильяздын ырын даярдап келген. Фестиваль болуп атат. Бегиш Баястан Заманбап ошого даярданып ырдайбыз дегенден мен 2-3 күн мурунда баштап ушу Ильяздын ырын ырдасам деп ушуга даярдангам. Ошо бияка келип жакшы эле аракет кылдык. Буга чейин да катышканбыз. Көп жака гран-приди алганбыз, Жалал Абадка да барганбыз. Билбейм. Менден да кыйындар бар экен. Бул жолку фестивалда ырга жана бийге кызыккандар басымдуураак болду. Ошол эле учурда көбүрөөк рэп, хип-хоп жанрында ырдашты. Сүрөт тарткандар, видеоклип категориясы боюнча сынакка катышкандар да аз эмес. Бүгүн ошол Заманбап фестивалю ошол жаштардын маданий жашоосун камсыз кылуу, ошол жаштардын талантын өркүндөтүү, таланттуу жаштарга шык берүү, дем берүү максатында уюштурулуп жатат. Бул иш-чара бир эле Ош шаары эмес, Ош областы, Жалал Абад жана Баткен областынын жаштары келип катышууда. Заманбап фестивали Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүнүн финансылык колдоосу менен өтүп жатат. Бул ирет милиция жана элдин ортосундагы социалдык кызматташтык долбоорунун алкагында уюштурулган. 4 номинация менен болот. Биринчиси бул бий, ыр, сүрөт тартуу жана видеороликтер тартуу боюнча. Башталыштан баштап караганда жаштардын даярдыгы абдан зор. Себеп дегенде ушундай позитивдүү өздөрүнүн баягы билгендерин көрсөтүүчү мындай Заманбапка жараша алдыга умтулган жаштар келип атат. Фестиваль 2 күнгө созулат. Бүгүн биринчи күндө тандоо туру болуп өттү. Ал эми эртең 31 октябрь күнү жеңүүчүлөр аныкталып, сыйлыктар тапшырылат. Фестивалдын жыйынтыгында гала концерт да уюштурулмакчы. Бакай Калматов, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.